Аллах Таала мақталар. Жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам, салаваттар болсын. Бүгінгі сабағымыз барыңыздарға белгілі болғандай, рия турасында да. Эми бұл сабақ чындыгында аябай коркунучтуу сабақ. Түшүнгөн адам үчүн. Эмнеге дегенде, эмнеге коркунучтуу? Себеби бир адамдын барыңыздар содада жүрөсүздөр, содада жүрүп, бир бизнеске кирип, бир товар сатып алып, кийин товары көтөрүлөт деген товары түшүп кетип, көтөрүлбөй элечи, тескерисинче түшүп кетсе, ал банкрот болот да. Бирок банкрот болгондо да ал биринчиден дүйнө маселеси да. Дүйнө маселеси. Экинчиден баягы 100% эч нерсе жок болуп кеткен жок да. Баягы сатып алган кийим болсо кийими турат, жемиш болсо жемиш турат, үй болсо үйү, машинасы болсо машинасы, баягы сатып алган товар турат, болгону баасы түшүп кеткен да. Өзү сатып алган товардан баа түшүп кетип, кичине минуска чөт да. Бул дүйнө маселеси биринчиден. Экинчиден ал такыр жок болуп кетпейт да. Товарды колдонсо болот. Бирок бул ушундай нерсе кичинекей ширк. Аябай коркунучтуу да. Мусулман адам билесиңер, ибадат кылганда дарат алып, намаз окуйт, убакыты кетет. Бирок кичинекей ширкке, рияга түшүшү менен эч нерсе калбайт да. Биринчиден күнөөкөр болот, экинчиден баягы амал эмне жок болот да. Эчтеке калбайт. Баягы сенин товарың сыяктуу, минуска түссөң да баягы товарың калып калса жакшы да, эчтеке калбайт. Анан бул адам сода кылганда дайыма эле банкротко учурай бербейт да. Баягы кээ бир учурда гана банкротко түшүп калышы мүмкүн да. Минуска түшүшү мүмкүн. Анан ал түшүш дагы көбүнесе баягы адам себебин жакшылап кылган болгон болсо, иншалла, бул кичинекей рияга түшүп калуу коркунучу аябай күчтүү да. Ичиңен кичине гана элдин макташын, же болбосо баланча каар экен, машалла, Куран окуп атканда, Куранды аябай жакшы окуйт меле, созгондочу. Тим эле ыйлап жүрөйүн десиң деген сөздү, сенин бир баланча каар экени, үнү аябай сонун деген нерсени үмүт кылган болгон болсо, мына ал дагы рияга түшүп кала бересиң да. Өтө коркунучтуу да. Башында алхамдулилла деп ниет жаңыртып, Алла үчүн деп намазга кирдиңби? Болду, ошо менен ошол нерсе өзү жетпейт экен да. Негизи шариатта намаздын башында чын ыхластан киришиң керек намазга, бирок аягына чейин чыгышың керек экен да. Бир эле намаз ичинде ондоп кичинекей ширкке, рияга түшүп калуу коркунучу бар да. Карабы, өтө коркунучу да мындай. Бүгүнкү ибадат ошондой, бир эле ибадатта эмес. Аллах Таала ыраазы болуп турган ибадаттардын бардык түрүндө. Ажысы болобу, умрасы болобу, зекети болобу, намазы болобу, орозосу болобу, садакасы болобу, дааваты болобу, Куран окуу болобу, эмне гана жакшылык болбосун, бүттүк жакшылыкта рияга түшүп калуу коркунучу бар да. Жада калса, субханалла, таң каласың, кыямат күнү ушул рияга түшкөн себебинен эң биринчи эмне? 3 адам азапталат да. Бирөө баатыр. Элдер эмне? Аны аябай мыкты баатыр болгон деп айтыш үчүн согушкан. Бирөө болсо адамдар аны аябай бай, жомарт деп макташ үчүн түшүп калган да. Мейлим ушул экөө, бирөө акчасы көп, бай болгон, жомарт болгон. Жомарттыкты максат кылган үчүн түшүп атат. Экинчиси баатыр болгон, элдер мени баатыр айтсын деген максатта түшүп атат. Бул экөөнүн бирөө баатыр, динден, шариаттан илими төмөнүрөөк болуп элечи. Экинчиси да жомарт, бунун да шариаттан илими төмөнүрөөк. Бирок үчүнчүсү алым болуп атпайбы? Коркунучтуусу үчүнчүсү илим ээси алым болуп атат да. Илим ээси алым эмне үчүн түшүш керек? Карагы. Субханалла.
Ошон үчүн ушул могул кичинекей ширк маселесин биринчиден аябай мыкты билиш керек дагы. Экинчиден сен ниетиңди дайыма жаңыртып турушуң керек да. Рияга түшүп калбаш үчүн өзүңдү эсептеп, өзүңдү үстүңө мындай көзөмөлдөп турушуң керек да. Кандай гана амал кылбагын рияга чыгып атасыңбы, жокпу? Кылып аткан амалың чын эле Алла үчүнбү? Же бөөнүн дагы мактаганын көздөп атасыңбы? Же баланча бала машалла мыкты. Башка бир элдердин арасында абройлукту издеп атасыңбы? Же мактоолу издеп атасыңбы? Же элдин арасында бир жакшы сен тууралуу сөз болушту издеп атасыңбы? Аябай коркунучтуу да. Намаз окуйсуң, ибадат кыласың, субханалла. Бирок ошол нерсе күйүп кетсе, жаман абалда болосуң да. Негизи рия эки түрлүү шариатта. Биринчиси чоң ширк да. Адамды исламдан, ыймандан чыгарат да. Бул мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн кылган ширки да. Эмне үчүн алар динден чыгып кетет? Себеби алардын келтирген келмеси ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахтан келтирген келмеси, окуган намазы, ишенген ишенимди бүттүгү ким үчүн? Эл көрсүн үчүн да, Алла үчүн эмес да. Бүттүк амалдары, кандай гана намаз окубасын, ишеними исламга киришинин өзү алар эмне үчүн? Өздөрүнүн жанын сактап калыш үчүн да. Мусулмандарга билесиңер, мусулман жеринде яхудтар, христиандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи учурунда эгер исламга киргиси келбесе, алар эмне төлөгөн? Жизя төлөгөн. Акча төлөп турган. Ошол нерсени төлөгөндөн качып эмне кылган? Кой, жалгандан мусулман болуп турайын. Ушулар менен катары, сахабалар менен катары жүрөйүн. Намаз окуп, орозо кармап, ашхаду алла илаха иллаллах деп, жихад десе жихад деп, орозо десе орозо деп, намаз деп карагыла. Алар дүйнөнү ушунчалык жакшы көргөндүктөн ошол дүйнө аларды эптеп эки жүздүүлүк болсо дагы ошол динге киргизген да. Намаз окушкан, орозо кармашкан ким үчүн? Алла үчүн эмес. Ошол акчаны төлөбөш үчүн да. Ошол үчүн алардын кылган ибадаттарынын бардыгы эмне? Кабыл болгон да. Бул алар ошол нерсе максаты башка болгон үчүн ошол нерсе аларды ыйманга, исламга киргизбеген. Кайсы бир адамдын негизги максаты ушул болгон болсо, ибадат кылганда, ал мусулман болуп саналбайт. Ыйман ээси болуп саналбайт. Көрсөңөрбү? Себеби Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 142 аяттарында мынтип айтат. Иннал мунафиқина юхадиуналлаха ва хуа хадиухум дейт да. Чындыгында эки жүздүүлөр дейт. Аллах Тааланын алдоону каалашат дейт да. Бирок алар өздөрү ошол нерсеге түшүп калышат дейт. Эми Аллах Тааланы ким алдай алат? Аллах Таала жүрөктөгү сырларды билген затты ким алдай алат? Бирок өздөрүнүн оюнда, өздөрүнүн акылдуу ойлошуп ошол учурда адамдар биз алдап коебуз деп ойлогон да, ошентипчи. Баягы бизди булар сыртыбыздан мусулман деп ойлошо берсен, а биз болсо мусулман эмеспиз. Бизден бияқта эмне? Акчабызды буларга бербей, өзүбүздүн калтабызда кармап калабыз деп ойлоп атат да. А бирок ким алданат бул жерден? Өздөрү алданып атат да. Ошон үчүн алар Аллах Тааланын алдоону каалашат дейт. Бирок ошол нерсеге өздөрү алданып түшүп калышат дейт. Аяттын уландысында "Ва иза қаму илас салати қаму кусала юрауна наса" дейт да. Эгер алар намазга туруша турган болгон болсо дейт, жалколонуп, каслян деп коет арабча, жалколуктан ушундай зорго турушат да. Эптеп да, эми баягы билесиңер. Азыр биз ыхлас менен окуй турган адамдар биздин турушубузду көрүп атасыңар өзүңөр, Алла үчүн Алла үчүн деп тургандагы абалыбыз, намазга кирип атканда билебиз. Ана ассаламу алейкум рахматуллах деп атканда анан билебиз да. Эми элестетип көрүңүздөр, такыр Алла үчүн окуган адамдардын намазын
жалкоолуктан сорго эле турат да, мажбур түрдө турат да. Ошол акчаны төлөбөш үчүн мажбур турат да. Тургандалар эмне үчүн турат дейт? Юраунан нас, адамдар көрсүн үчүн. Баланчы Асан намаз окуп атат менен. Алхамдулилла намаз окуп атат деп элдер ойлоп калыш үчүн, мусулман бул деп ойлоп калыш үчүн турушат дейт. Карабы? Аяттын уланысында вала язкуруналлаха илля қалила дейт. Аллах Тааланы алар дейт. Өтө аз гана эскерет дейт. Өтө аз гана эскерет дейт. Субханалла. Ошон үчүн Аллах Таала мунафыктардын кыямат күндө абалын баяндап Куранда мынтип айтат. Ниса сүрөсүнүн 145 аятында иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар. Чындыгында дейт, мунафыктар тозоктун эң түбүндө болот дейт. Мунафыктардын азабы, эки жүздүүлөрдүн азабы кафыр болгон адамдардын азабынан дагы төмөн да. Оор да. Алар билип туруп коолук кылышат да. Көрсөрбү? Бул эмне экен? Биринчи риянын түрү эмне экен? Адамды ыймандан, исламдан чыгарып себеби эмне? Анын ишенимдери, кылган амалдары, айткан тили менен айткан зикирлери, ашхаду ла илаха иллаллах деп айткан, анда-санда сахабаларды көргөндө, сахабалар зикирласа, Алла субханалла, субханалла, субханалла деп зикирлата кеткенден кайта кетип калганда ошол дейт ошончо. Намазга зорго келет. Көрсөрбү? Бүттү ким үчүн? Ошо дүйнөсүн сактоо үчүн да. Экинчи рия бул кичинекей ширк. Кичинекей ширк бул адамды ыймандан, исламдан чыгарбайт. Бирок кайсыл амалга түшө турган болгон болсо, ошол амал түп орду менен жок болот. Экинчи кандай экен? Экинчи кичинекей ширк риянын экинчи түрү. Бул адамды исламдан, ыймандан чыгарбайт, бирок кайсыл амалга түшө турган болгон болсо, же аралашып турган болсо, ошол амал түп орду менен жок болот. Мынакей. Эми алдылар айтат, рияга көбүнчө негизи карапайым адамдар, карапайым мусулмандар түшөрүндө коркунуч өтө чоң. Бирок алдылар айтат, көбүнчө рияга түшө турган адамдар дейт, солих адамдар, ибадатчыл адамдар дейт. Жана машхур болгон адамдар, белгилүү адамдар. Аалымдар эмне үчүн? Ой, баланча аалым деп айтсын, мындай деп айтсын деген нерседе кээ бирөөлөр чыгып калат да. Баары эмес албетте. Жана ошондой эле солих адамдар, ибадатчыл адамдар, шайтан ибадатка курчута берет, анан кийин аягында машалла сен ушундай даражага жетип калдың. Сен азыр элдердин арасында ушундай жакшы сөздөр болуп атат сен турган. Жада калса кээ бирөөлөр сени ойлой деп айтышып атат. Ошону сен эсиңен чыгарба. Сен жөнөкөй адам эмессиң. Карапайым авам эмессиң сен. Сен ошондуктан ошол элдин сөзүндө сен татыктуу бол. Ушул нерсени уланткын сен. Дейт да, анан тигемне кой. Аракет кылайын анда дейт, анан кийин ибадат улантат, бирок максат эмне кетип калат? Максат ошол элдин сөзүнө татыктуу инсан, татыктуу уул болоюн дейт да. Бизде кыргызда бар го, кыргызда бар го. Сен баягы элдин бир сыймыктанган уул бол дейт го. Туурабы? Ошондоп сен дагы элдин арасында бир сыймыктанган, элдин арасында бир жакшы сөзгө татыктуу болгон адам болуп атасың. Ошого сен эмне? Аракеттин кыл дейт да. Анан ошол нерсе менен алып кетет да. Куран окугандар. Кээ бирлеринди Куран окуган карасаң, интернетке чыгат дагы максаты ушу болбогон жүрөктү изеп жүрөт да. Карайт да, Куранды машалла кайта кыйналып отуруп окуйт, чыгарат. Ошону карап жүрөт да, канча болду дейт. Эгер машалла бири-биринин артынан токтобой басып аткан болгон болсо, рахаттанып жыргап бирөөгө не деп коет жана? Жөнөтүп коет, а? Бят карап кой дейт. Сен мен эмне? Сен менен жүрсөм эле эмне өзүңө теңей бересиң дейт да. Негизи мен кичине сенен мартабам жогору дейт.
Мына. Жанагы лайкы басылбай калса, капа болуп, эмне болуп атат? Неге басылбай атат? Кичине үнді өзгөртүп көрейин да, үн өзгөртөт да. Көңүлү жок. Каркелер дагы Куран окуганда, тарабга чыкканда, машалла ушундай окуйт да. Ушундай көбүнчө эмне? Ушундай баягы элдин арасында көрүнгөн адамдар көбүрөөк чет да. Себеби ошолор эмне? Түшө турган нерсе да. А карапайым адамдар ким мактайт аны? Барат намазын окуп келет. Бирок алар дагы көп түшөт. Бирок көбүнчө тигилерки аябай коркунучтуу да. Коркунучтуу. Көрсөңөрбү? Ал иншалла Аллах насип кылган болсо баяндайбыз. Максат эмне экен? Элдер мактоо айтсын, мен тууралуу жакшы ойдо болсун, мени машалла ибадатты кылганда эле майын чыгарып калат экен деп ойлоп калсын. Амал кандай болуш керек экен? Амал шариғаттын негизинде болуш керек экен да. Аллах Таала бизден кандай ибадат талап кылат? Караңыздар Куранда. Аллах Таала Каф сүрөсүнүн 110 аятында "Фаман кана яржу лиқа раббихи" кайсыл бир адамды дейт, Аллах Таала менен жолуга, Аллахтан үмүтү бар болгон болсо дейт, "Фали'амал амалан салихан ва ла юшрик би'ибадати раббихи ахада" дейт. Кайсыл бир момундун Аллах менен жолуга үмүтү бар боло турган болсо, андал амал кылганда салих амал кылсын дейт. Салих деген эмне? Тап таза. Эч кандай эмне? Бир аралашпаган да. Бак сүттөр болот го. Сүт аппак негизи. Бирок кээде бир саганда, уйдун эмчеген сүтүнөн апчелерибиз, эжелери сагында кичине баягы уйдун өйдө жагынан жуулбаган жагы негизи эмчекти жууп туруп сайт да, билесиңерби? Анан өйдө жагынан баягы кичине чаңдар, күндөн чаңпан чөт дагы аппак сүттүн үстүнө кичине майда кирлер түшүп калат да. Билинип калат да. Негизи ошол нерсе кошулбаш керек да. Сүт кандай аппак болгон болсо, ибадатта дал ошондой аппак, ошого эч нерсени аралаштырбаш керек да. Аллах Таала кандай көргөзгөн болсо, дал ошондой Аллах Таалага ибадат барыш керек да. Көрсөңөрбү? Аят мындайсында "Вала юшрик би'ибадати раббихи ахада" Аллах Таалага ибадат кылганда эч кимди шерик кошпосун дейт. Эч кимди шерик кошпосун дейт. Мейли сен Аллахтан башка бирөө сыйнасыңбы? Бул чоң ширк, Эгер Аллахтан ибадат кылган Аллахтан башка бирөөнү шерик кошо турган болсоң, бул чоң ширк. Ал эми Аллахтан башка бирөө көрсүн үчүн, же уксун үчүн кыла турган болсоң, эмне болуп калат бул? Бул да ширк, бирок кандай ширк? Кичинекей ширк. Ушул да аралашпаш керек да. Берде чоң эле ширк эмес, кичинекей ширк да аралашпаш керек да. Бул эмне деп коет? Тасмия деп, тасмих деген оозу да. Рия деген бирөөгө көрсүн үчүн кылат. Ал эми тасмия деген бирөө уксун үчүн кылат да. Көрсөңөрбү? Экөө тең болуш керек да. Мана ушундай Аллах Таала бизге ушундай ибадат талап кылат да. Таптаза сүттөй болгон, таптаза ибадатты талап кылат, урматтуу туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине келе турган болсок, Анаби Хурайра радияллаху анху, кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, кала Аллах табарака таала дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, Аллах Таала айтты дейт да. Бул эмне? Хадиси кудуси, Ана а'на шуракаи ани ширк дейт да. Мен дейт, ибадатта эч кандай шерик кошууга муктаж эмесмин дейт да. Аллах Таала айтат, мен дейт, мага ибадат кылыңарда, мен силердин ибадатыңарда эч кандай бир шерик кошууңарга муктаж эмесмин дейт. Мага таптаза ибадат кылгыла дейт. Хадистин манасында "Мен амила амалан ашрака фиhi ма гайри тарактуху ва ширкаху" дейт да. Кайсыл бир адам кимде ким амал кылып дейт, ошол амалында мага ширк кошо турган болгон болсо, тарактуху ва ширкаху, мен ошол адамдын кошкон ширкин дагы жана өзүн да таштадым дейт да. Хадисте караңыздар, кимде ким ибадат кылып мага амал кылып, ошол амалында ширк кошо турган болгон болсо, мен ошол
ширк кошулган амалын ташташы бул күмөн жок, туурабы? Ал кабыл эмес Аллахтын астында. Бирок амал кылган адамды да таштадым деп атат. Көрүңүздөр, урматтуу туугандар, ошон үчүн ширк кошуунун коркунучтуусу аяк жаманда. Хадис Муслимде келет 2985 номерде. Ошон үчүн амал дагы ташталат, амал кылуучу адам дагы ташталат да. Наки. Андан башка хадис келе турган болсок, Ан Махмуд мин Лабид радияллаху анху сахаба айтат: Анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кала: Инна ахвафа ма ахаф алейкум ширкул асгар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабага айтып атат: Мен силерге корккон нерсенин арасында эң коркунучтуу дейт. Эми бизге айтса, биз чындыгында ошол нерсеге татыктуубуз. Туурабы эмеспи? Себеби ыйманыбызды төмөн, акыйдабызды жакшы билбейбиз, ибадатыбызды жакшы билбейбиз. Эртеден кечке сахабаларга окшоп илим талап кылып, динди талап кылып жүрсөк бир жөн. Бир айда бир жолу бир сабакка барып кош келбейбиз, субханалла, балдар барып атыптыр. Бир айда берип турсам ошол мага жетет окшойт деп ойлоп калдым депчи. А сахабалардын өзү күндө эрте менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында илим талап кылып жүргөн сахабаларга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен силерге корккон нерсенин арасында эң коркунучтуу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан коркуп атат. Сахабалардын түшүп калуусунан коркуп атат. Караңыздар. Хадистин уландысында Калу ама ширкул асгар, я Расулалла дейт. О, Аллахтын элчиси дейт. Кичинекей ширк деген ал эмне дейт. Кичинекей ширк деген ал эмне деп сурап атат сахабалар. Сураса Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар-рияу ал рия дейт. Бирөө көрсүн үчүн кылынган амал дейт. Якулуллаху азза ва жалла лахум ямал кияма, ошол бирөө көрсүн үчүн кылган адамдарга Аллах таала кыямат күнү мындай деп айтат дейт. Иза жузиян насу би амалихим изхабу ила аллазина кунтум турауна фид дуня дейт. Хал таджидун индахум жаза дейт. Эгер эртең дейт кыямат күнү адамдар жакшы амалдарына эсебин алып, сыйлыгын алып, сыйлыктар берилип аткан учурда дейт, силер дүйнөдө ким көрсүн үчүн амал кылган болсоңор, мына ошол амаллардын сыйлыгын ошолорго барып, ошолордон талап кылып сурагыла деп айтылат дейт. Караңыздар. Siz бұл дүниеде намаз оқыдыңыз, орозы қармадыңыз, зикир қылдыңыз, садақа бердіңіз, жана башка амалды қылдыңыз бе? Ким үчүн кылып атасыз? Эгер алхамдулилла Алла үчүн кылып аткан болгон болсок, алхамдулилла сыйлыгын аласыз кыямат күнү. Ярхамукалла. Эгер Алла үчүн кылбасаңыз, анда кыямат күнү сиз, я Раббым, мен ушундай бир намаз окудум эле. Я Раббым, мен орозо кармадым эле. Я Раббым, мен баланча адамга садака бердим эле. Ошонун сыйлыгы алайын деп келдим деп сурасаң, анда сени ошол жерде рия кылган болгон болсоң, бирөө көрсүн үчүн кылган амалды жөн эле аралаштырып койгон болгон болсоң, Алла үчүн кылам деп турасың, бирок ошол менен кошо бирөө көрсүн үчүн кылган амалды аралаштырып эле койгон болгон болсоң, сага эмне дейт? Сенин бул кылган амалың таза эмес дейт. Сен бул амалыңда Аллахтын ыраазылыгын да көздөгөнсүң, жана бирөөнүн дагы макташын көздөгөнсүң дейт. Ширк кылгансың, кичинекей ширк кылгансың, мына ошондуктан ушул амалдын сыйлыгын ким үчүн макташты көздөгөн болмосоң, мына ошого бар дагы максат мактоону көздөпсүң, ошол адамга бар да сыйлыгын ошондон сурай бергин деп айтылат. Караңыздар, кандай коркунучтуу. Жөн эле аралаштырып койсуң да. Сен мындай намазга турганда Алла үчүн деп турасың. Биринчи абалы Алла үчүн турасың. Бул машалла кетти. Аллахтын астында кабыл. Экинчиси амалда турасың. Алла үчүн жана бирөө макташ үчүн. Бул аралашып турабы тура эмеспи? Бул кабыл эмес. Үчүнчүсү Алла үчүн эмес, бирөө үчүн окуйсуң да. А бул кетти. Мунун кеткенде күмөн жок. А сенин жанагы Алла үчүн жана бирөө көрсүн үчүн аралашып аткан нерсе кетип атпайбы, урматтуу? Аралашып атканды үчүн кетип атат.
А сен жөн эле бирөө көрсүн үчүн намаз окусаң, бул кетип калса, бунун кетишинде күмөн жок. Шек жок. А сенин Алла үчүн деп намаз окуп, бир ошо менен бирөөнүн көздөшүн дагы мактоосун көздөп койдуңбу? Мына кетет да ошол. Коркунучтуу. Хадис Ахмадта келет, 2363 номерде хадисти Ибн Баз жана башка имамдар сах деп айткан. Андан кийинки хадисте Анаби Саид قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر مسيح الدجال дейт. Абу Саид айтат, биз бири-бирибиз менен Масих Даджалдын фитнасы тууралуу эскерип олтурганбыз дейт, сахабалар мененчи. Олтурганыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизге келип калды дейт. فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال. Мен силерге могу силер бири-бириңердин арасыңарда, бири-бириңердин араңарда эскерип аткан Масих Даджал, Даджалдын фитнасынан да оор болгон коркунучтуу нерсе айтайынбы деп айтты дейт. Даджалдын фитнасы кандай чоң фитна. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул рияны, кичинекей ширкке түшүүнү Даджалдын фитнасынан да чоң көрүп атат. Себеби эмне үчүн чоң көрүп атат? Даджалдын фитнасы, ал Даджал көзү көрүнөт да. Келгенде Даджал көрүнөт, бетинде, чекесинде, эмне жазып атат? Каф, фа, ро деп жазып атат. Тура отура эмеспи? Ар бир момун ошону окуй алат. Фитнасы бар, тозогу бар, жаннаты бар. Адамды өлтүрүп тирилтет, бөлүп кайта жабыштырып коет. Асмандан жамгыр жаадырат, жерден чөп чыгарат. Оту бар, бейиши бар. Субханалла фитнасы. Өтө коркунучтуу. Бирок бул кичинекей ширктин фитнасы андан да оор жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн коркунучтуу экен да. Даджалдын фитнасынан да караңыздар. Сиз ал көрүнбөйт да. Даджалга окшоп келип чекесинде кафаро деп жазылып келбейт алчы. Мына ушул турган жериңе эле түшүп кала бересиң. Эч кандай күмөн жок. Аллах сактасын. Эгер ниетти тууралап бекем сактабасаң, турган жериңе түшүп кала бересиң, Аллах сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистин анысында кулна бала фaqala ширкул хафи. Аллахтын элчиси ал эмне деп айттык дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аширкул хафи, ширкул хафи деп айтат. Жашыруун ширк деп айтат да. Караса, жашыруун дейт да. Ачык ширк деген жок да. Жашыруун да, жашырынып келет да, көрүнбөй келет да. Көрүнбөй келет. Хадистин анысында ан якумар раджулу юсолли дейт да. Фа юзайни салату лима яра мин назари раджулун дейт да. Адам дейт туруп намазын жакшынакай көркөм окуйт дейт да. Ким үчүн? Бирөөсүн көрүп ошол нерсеге макташ үчүн дейт. Макташ үчүн. Хадис Ибн Мажахта келет, 4204 номерде хадисти Албани жана башка алымдар сах деген. Мешке кирдиң, ихлас менен дарат алдың, бисмилла деп. Мешке кирдиң. Ниет машалла ая жакшы. Ниетте, ихласында күмөн жок. Бирок мешке кирсең, баягы өзүң келишпей, сен бидатчысың, сен бидат кылып жүрөсүң, сен мындайсың, тигиндейсиң деп келишпей жүргөн досторуң экөө үчөө олтурганын көрөсүң да. Ким булар? Субханалла дейсиңби? Сени булар мындай деп жүрчү эле койт. Эми бир өзүңдү көрсөтүп кой дейт да. Байкайсың да. Өзүң эле ошол жерден туруп эле мечиттен бисмилла деген ихлас менен киргенсиң, тилерди көргөндөн кийин баягы нерсең унутулат да. Эми сен же баягы эмне, үсөн эмессиң же баягы эмне, баланча эмессиң. Сен эми андан бери көптөгөн нерселерди үйрөндүң, өзгөрдүң, кичине өзүңдү көрсөтүп кой дейт да. Ана ошол жерден туруп Аллаху акбар дейсиң да. Максатың эмне? Мечит акысын окуйсуң. Бирок максатың ушуларга бир жашылап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн көрсөтүп коюн дейсиң да. Анан башталат да.
байқабай сезбей қаласың да, аябай жашыруын да, сезбей қаласың да, өзіңді бір ықыласта деп ойлайсың, ықыласта тұрамын деп ойлайсың, бірақ шындығында сен ықылас үстінде емессің да. Ушул коркунучтуу да, көрдүңүздөр ба? Мақил ибн Ясар деген сахаба айтады: Анна набия саллаллаху алейхи вассалам қала ли Аби Бакрин: Я Аба Бакр, аширку фику ахфа мин дабимин намли дейді. Дабимил намли дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Мақил ибн Ясар деген сахаба риwayat қылған хадисте, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрге айтып жатады. Абу Бакр кім? Бізге емес. Абу Бакр кім? Бізге емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрге айтып жатқан болған болса, анда біз аябай қорқыш керек та. Айтады: О Абу Бакр дейді, сілердің араңарда кішінеге шек дейді бұл, шек дейді, кішінеге шек дейді бұл, рия дейді, ошул құмырсқаның басышынан дағы білмейді дейді. Андан да жеңілдеп кіріп кетші. Баяғы аз жерде отырсақ, екі құмырсқа кетіп отқан болған болса, бірінің артынан түшіп алып. Кім сезіп тұр ошоны тұрабы? Кім көріп қойып тұр ошоны? А біз бұл жерде тыныш жол тұрабыз да. Же анын үнін қалбайсың, же анын басқан бұтының дыбышын қалбайсың. Біз башқа өрөнді, алар башқа өрөнді кетіп жатты. Қараңыздар, кім көріп қойып тұр ошоны? Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул кумурсканын басканына теңесе дагы алхамдулилла. Басканына теңегенин өзүндө биз кулайбыз да, тура отурамызбы? Бирок андан да жеңил отот. Андан дагы жеңил дейт да, караңыздар. Субханалла, Аллах сактасын. Аллах сактасын. Бул Адабул Муфрат, Имам Бухаринин Адабул Муфрат аттуу китебинде 551 номерде хадисти Албани сах деген. Эми шиктердин кичинеге шикке түшүүнүн жолдорун айтайлы. Кандай учурда түшүп калабыз, ошону да билип коюшубуз керек да. Биринчиси амал кылуунун алдында. Биринчи түрү. Амал кылуунун алдында рия чөттү. Мисалы, жанагы эле мисал. Мешке кирип барасың, кирип барганда жана досторун көрөт дагы, ықылас менен кирген, досторун көргөндөн кийин ниети бузулат дагы, Аллаху акбар деп, мусулман билесиңер го, негизи шариатта ниет кылганда билесиңер, ниеттин орду кайсы жерде? Жүрөктө. Мисалы, намаздан соң турганда мен 2 ракат 5 минут сүннөтүн ниет кылдым, же зухур намазды окуган ниет кылдым, баланча мечитте турам, баланча имамдын артында турам, баланча кыбла тарапка карап турам деп, андай ниет тил менен кылынбайт да. Буну алымдар сүннөттө жок, бул кайтарылат да. Сүннөттө жок, орду эч кандай буга далил жок, бул туура эмес дейт. Эгер ушундай тил менен жанкындай сүрөттө ниет кылуу исламда бар боло турган болгон болсо, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бизге жетип келмек дейт да. Же сахабалардын асарлары келип келмек дейт да. Ошондуктан бул намазга ниет кылууда бир гана жүрөктөн ниет кыласың да. Жүрөктөн 5 2 ракет сүннөтүн, же 4 ракет сүннөтүн, же 5 деп эле жүрөктөн ниет кыласың дагы, болду иншалла намазга кире бересиң да. Көрсөңөрбү? Биринчиси эмне экен? Качан чөткөн рияга? Амалдын башында, амалга кирбей туруп, Аллаху акбар дебей туруп, жүрөгүңө ниет өзгөрөт дагы, бирөө көрсүн үчүн, бирөө уксун үчүн амал кыласың да. Бул амал эмне өкүмү? Кабылбы, кабыл эмеспи? Кабыл эмес. Сен 20 ракет тарап окусаң дагы, түнү менен тагаш окусаң дагы, бирөө көрсүн, бирөө уксун үчүн кылдыңбы? Амалың жок да. Жок деп эсептей бер да. Жок, эчтеке жок. Буга далил Ан Аби Умамата Аль-Бахили радияллаху анху قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر deydi. Abi Umamata Al-Bahili radiyallahu anh riwayat hadiste айтады, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга bir адам келди дейт. Караңыздар, хадистин маанисине аябай терең көңүл бурсаңыздар, түшүнөсүздөр да. Bir адам келди дагы сура дейт. О Аллахтын элчиси,
Ушундай адамга эмне дейсиз дейт да. Бир адам согушат дейт. Согушкандагы көздөгөн максаты Аллахтын астында соопко жетүү, жана ошондой эле зикир деп коет, баягы элдердин астында дагы согушка катышып келди, батыр деген нерсени да көздөйт дейт. Ушул эки нерсе бар дейт да. Аллахтын астында соопту, жана мына элдин астындагы жакшы сөздү, батыр деген, баланча мыкты деген сөздү, ушу экөөнүн эки нерсени көздөп максат кылып согушкан адам тууралуу эмне дейсиз дейт да. Бирөөбү же экөөбү? Же бул жерде бир эле батырлыкты көздөгөн болгон болсо буда талаш жок, тура турам эмеспи экенде. Бирок бул жерде Аллахтын сообунда, Аллахтан соопта үмүт кылып атат, жана элден дагы жакшы сөздү максат кылып атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ла шайя лаху. Ага эч нерсе берилбейт дейт да. Эч нерсе берилбейт, караңыздар. Фаадаха саласа марратин. Ага 3 жолу кайтарып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сураганда, фаякулу лаху Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ла шайя лаху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы 3 жолу ла шайя лаху. Ага эч нерсе жок деп айтты да. Сумма кала инналла ла яқбалу минал амал илля ма кана халисан убтуя бихи ваджхуллах. Ваджхуа. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, Аллах Таала эч кандай амалды кабыл албайт. Бир гана жалгыз өзү үчүн арналган, чын ыхластан кылынган амалды гана кабыл алат дейт. Чын ыхластан Аллахтын жүзүн гана каалап кылынган амалды гана кабыл алат дейт. Эч нерсе кабыл албайт андан башка. Бир нерсе аралаштыбы, Аллах Таала кабыл албайт. Эми ушул хадисте эки нерсени максат кылып атат. Көрсөрбү? Экөөнү аралаштырып атат. Мейли ал 30да 50 болсун, мейли 50де 50 болмосун, эмне? Эмне аралашып атат бул жерден? Рия аралашып атат. Рия аралашпаш керек урматтуугандар. Хадис Насаиде келет 3140 номерде. Хадисти Ибн Хаджар, Мунзири, Албани жана башка мухаддистер сах деген. Биринчи абал түшүнүңүздөр, биринчи абал амалдын башында рия чөт. Экинчи амал амалдын ортосунда. Намаз окуп атат, намазга киргенде машаалла кирди, Аллаху акбар деп чын ыхластан намаз окуп атат. Ыхлас Аллах үчүн бардыгы 100% Аллах үчүн. Бирок намаздын ортосунда, намаздын ичинде өзү эле жалгыз намазга кирген. Үнүн чыгарып, баягы өзүм эле деп жай окуп аткан. Арастан эшик ачылды дагы, дүпүр өткүзгөн адамдар келди дагы, астынан 1ден 2ден 3ден 4ден 5 6 бөлүп узун сап болуп адамдар жиналып калды да. Шайтан келет да, сен жалгыз эмессиң дейт да. Сенин артыңда бир топ адамдар турат. Эми ушул жерден баягы окуп жүргөн кыраатты көрсөт дейт да. Анан кийин баягы замсыр өчкөндө кетет анан. Баягы ыхлас ошол жерден бирден бузулат караңыздар. Сезбей калат. Бир өзүнүн оюнда бир жакшы амал кылып аткан болот да. Сезбей калат. Сен жашыруун ширк да бул деген. Ошентип кете берет да. Ушул экинчи түрү ошентип кетет дагы, бирок баягы биринчи рекетти бүтөйүн деп сүрөм бүтөйүн атканда субханалла дейт. Эмне кылып атам мен? Менин ыхласым жоголду дагы, булардын максатын көздөп, булардан жакшы сөз үчүн жакшы окуйт экендин нерсени көздөп кеттимби мен? Ичинен жүрөгүнөн Аллахка тооба кылып кой деп туруп ниетин оңдойт да. Ниетин оңдойт. Ошол адамдын окуган намазы туура болот да. Башында ыхлас менен кирген намазда биринчи рекетте болобу, же экинчи рекетте болобу, үчүнчү рекетте болобу, кичине гана убакытта рия түштү дагы, кайта ниетин жаңыртып туруп, намаздын аянына чыкканда рия менен чыктыбы, же ыхлас менен чыктыбы? Ыхлас менен чыкты. Иншалла алдар айтат, намазы туура дейт. Себеби намазда баштаганда ыхлас менен баштаган, чыкканда да ыхлас менен баштады. Бирок жана ортосундагы рияга түшүп калганы, эми албетте шайтандын азгыруусу түшүп калды. Бирок иншалла иштихат кылып, аракет кылып, шайтан менен күрөшүп, талашып отуруп, алхамдулилlah ыхласын тартып алдыбы?
Алхамдулилля, Аллах Таала ал үчүн дагы сооп берет, намаз тура дейт. Караңыздар. Бул экинчи түрү. Үчүнчү түрү баягы немеге жанагы экинчи мисал. Рияга түшкөндөн кийин ошо менен кетти баягы. Экинчиси өзүнүн кайта ыхласын оңдоп койду го. Бул ыхласын оңдой албайт да ошо менен намаздын аягына чейин чыкканча эмне? Кыямда турганда узун сүрөнү окуйт. Адатта өзү ыхлас, фалак, нас менен бүтүрүп аткан болгон болсо, ошол жерден Бакараны баштап койушу мүмкүн. Бакаранын башын. Али Имронун аягында баштап койушу мүмкүн, уштап билген. Мен Бакара эмес, Али Имрондан да жаттаганмын депчи бе. Нисандагы бир анча-мынча аяттарын баштап койушу мүмкүн. Көрсөрбү? Бая метет да. Ошентип кете берет. Анан уркуда турганда менин бир эле аяттарым эле сонун эмес меники. Менин уркуларымды да көрүп койгула деп. Урук кылганда урукусунда башкача кылат. Сажда кылганда да сажда меники 3 жол эмес. Субхана роббил а'ла деген. Меники андан көбүрөөк айтам, 7 жол айтам дешим мүмкүн мисалы. Ошо 7 жол айтып турганда турат. Адатта баягы 3 жолу эптеп айткан болгон болсо, ал жерден эл көрсү үчүн, уксун үчүн, кыскасы кыямында дагы, окуганда да, рукуунда дагы, сажасында да, кээ бирөө бир эле окуганда эле рияга түшү мүмкүн. Айырмасы жок баары эле бир да. Көрсөңөр. Ошо темне намаздан башында ихлас менен кирген, ортодон рияга түшүп, аягында рия менен чыкты, намаз эмне? Намазы эмне? Кабыл эмес. Турасы ушундай, намазы кабыл эмес, рия болуп калат. Ушул жерде мындай да, кээ бир ибадаттар бар. Мисалы, намазды кээ бир ибадаттар бөлүнгөн ибадаттар бар, жана бөлүнбөгөн бир болгон ибадаттар бар да. Мисалы, намаз бир эле ибадат да. Сен такбир менен баштагандан баштап, салам менен чыкканча бир ибадат. Туурабы тура эмеспи? Сен ортосунда рия чөсүңбү, биринчи рекетте чөсүңбү, үчүнчү рекетте чөсүңбү, эң негизи рияга түштүңбү, болду намазың. Жанагы эрежеге салынат да. Кээ бир ибадаттар бар, бөлүнгөн ибадаттар. Мисалы, намаздын ортосунда, башында сен ихлас менен киргенден, ортосунда рияга түшүп, аягына чыккан болсоң, намазың кабыл эмес. Орозо кармаганда дагы рияга түшүп каласың. Же ажы да өзүнчө бир ибадат. Сен ихрамды киргенден баштап, ихрамды кийип, немеден лабайка айткандан баштап, ниет кылгандан баштап, микоттончу. Мадинада микотто ниет кылгандан баштап сен таваф ифада амалдардын баарын бүтмөйүнчө бир ибадат болду. Ортодон рияга түшпөшүң керек да. Же умра кылганда баары бир ибадат. Ихрам кийип ниет кылгандан баштап сен Сафа менен Марва ошолорду толук бүтмөйүнчө сен умраң бүтпөйт. Ошого чейин сен ортодо рияда түшпөй, ихласыңды сактап жүрүшүң керек да. Себеби баары бир ибадат да. Ортодо түштүңбү, ошо менен ибадат бүткөнчө аягына чейин кеттиңби? Мактанып кетет, билесиңер, адам ушундай да, билмей. Болду, умраң дагы, ажың дагы жок, орозоң да жок, намазың да жок да. Жана эрежеге салынат. Ал эми бөлүнө турган ибадаттар, мисалы, садака. Чөнтөңдө 3 сом болчу. Мечиттен чыгып калсаң, 3 мискин турган экен, сенден жардам сурады. Биринчисине бердиң Аллах үчүн, машалла. Аллах насында кабыл. Экинчисине бердиң, Аллах насында кабыл. Үчүнчүсүнө келгенде жанагы мискиндердин бирөө машалла жомарт адам экен деп мактап берсе, деп ичиңен баягы ниет өзгөрдү, кетти, чыда албай кеттиңби, карман албай калдың өзүңдө. Үчүнчүсү эмне? Кабыл эмес. Алдыңкы биринчи, экинчиси кабыл да, үчүнчүсү кабыл эмес. Көрсөңөрбү? Эмнеге? Себеби биринчи, экинчиси кабыл, себеби эмне? Садака жеке өзүнчө амал да. Ошон үчүн ар бир амал өзүнчө ихласка муктаж да. Көрсөңөрбү? Жана ошондой эле зикир. Көчөдө кетип атасың, неге зикир? Субханалла, алхамдулилла, ва ла илаха иллаллах деп үн чыгарып кылмайт негизи. Билесиңерби? Намаздын аягында башка маселе. Бирок мындай жүргөндө, зикир кылып жүргөндө аны зикир кылмайт. Жөн эле ичиңен Субханалла. Пайгамбарыбыз кана яскурулла ала кулли ахяни дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааланын ар бир абалында эскерчиле дейт. Хадисте турабы?
Бардык абалында Аллах Тааланы зикир кылып жүргөн. Бирок сен ичиңен субханалла, алхамдулилла, ва ла илаха иллаллах деп жай үнүн чыгарасың, ичиңен зикир кылып жүрөсүң да, тил мененчи. Субханаллах ва бихамдихи ва субханаллах азим деп зикир кылып жүрөсүң, ярхамакалла, зикир кылып жүрөсүң. Ар бир зикир өзүнчө ихласка муктаж. Бирок зикир кылып жүргөндө бирөө машалла деберди эле. Жок, мен мындан да башка зикирлерди билем деп өзүңдү карман албай калсаң, анда эмне? Баягы алдыңкы зикирлер жакшы да боло, ошол мактангандан кийин зикирлер кабыл эмес да. Көрсөңөрбү? Же Куран окуйсуң. Мечитте Куран окуп тургансың, өзүң майда сүрөлөрдү окуйсуң. Туурабы? Окуп турсаң, ыхлас менен жашынакай кирип, мечит акысын окуп, бир убакытты бош кетирбей, кичине ибадат кылып коеюн деп, жакшы эле ибадатка отурганыңда, акыркы 10 сүрөдөн баштаганыңда, баштап ортосуна келгенден кийин досуң Алла сени артынан кирип келип калды да. Экөө жолугабыз деп сүйлөшкөнсүңөр мечиттен. Кирип келгенден кийин өзүңдү карман албай, ошол жерден рияга түшкөн болсоң, алдыңкы ыхлас менен окуган аяттарың Аллах насында кабылдагы акыркы аяттарың эмне? Кабыл эмес да. Көрүңүздөр? Кабыл эмес мынакей. Эмне себебине? Ар бир аят өзүнчө сооп да. Ар бир сүрө, ар бир аят өзүнчө ыхласка муктаж. Кайсынысынан сен рияга түштүңбү? Ошол Аллах насында кабыл эмес. Көрүңүздөр? Себеби бөлүнгөн ибадаттар бар, жана бөлүнбөгөн бир болгон ибадаттар бар да. Түшүндүңүздөрбү? Түшүндүңүздөр, Баракаллаху фикум. Андан кийин төртүнчүсү амал кылып бүткөндөн кийин рияга түшөт да. Амалды кылдың машалла ыхлас менен. Кечинде түндө бир турдуң да тагажды окудуң. Эми сен ал адатыңча тагажды окуйсуңбу, же болбосо кокустан чочуп ойгонуп уктай албай, уктай албагандан кийин намаз окуйм деп намаз окудум, ыгышы кылып түндөн намаз окудуң, тагажат. Машалла, эч ким жок. Жалгыз өзүңсүң. Рия кылайын десең, рия кыла албайсың ал жерден. Тура эмеспи? Жалгыз өзүңсүң да. Капкараңгы түн, келинчегиң болсо уктап атат. Ыйлап жашынакай намаз окудуң. Бирок эртеси күнү достор менен олтурдуң. Достор менен олтурасың. Достор менен олтургандан кийин ар кандай сөздөр болду. Анан өзүңдү да карман албай, же чыдабай, ой, кечинде уктай албай, азыр уйкум келип атат деп айтасың да, мисалчы. Уйкум келип атат. Эмнеге десе, кечинде уктай албай, ойдум эле азыр уйкум жаман келип атат. Эмне уктай албай калды десе, билбейм, уктай албай, анан ошо намаз окуп, кичине намаз окуш деп намаз окуп, ай намазды субханалла, таасирлендим, ай намаз болду, жакшы намаз болду деп ошол бир риягына көздөсөң, алардын мактоосуна көздөп жүрсөң, рия кылсаң, анда рияга түштүң да. Эми ушул амалың кабылбы же кабыл эмеспи? Маселе. Сен рияга качан түшөсүң? Сен намазың башынан аягына чейин ыхлас менен болгон ибадатты бүткөндөн кийин 1 саат болобу же 1 күн болобу же 1 жыл болобу кийин кылып атасың да. Кийин рия кылып мактанып атасың да. Бирөөнүн мактоо айтуусун, бирөөнүн жакшы сөз кылуусун көздөп атасың да. Рияга амалдан кийин түшүп атасың. Эмне болот десе, алымдардын ортосунда ушул маселе талашты. Ахли сүннат алымдын ортосунда ушул маселе талаш. Амалы кабылбы же күйөбү деген маселе. Кээ бир алымдар айтат, амалы жок болот дейт. Туура мисал бир адам исламга келип, бирок исламдан бир куфр кылып, ширк кылып, исламдан чыккандан кийин анын амалдарын баары күйүп кеткен сыяктуу, бул дагы амал кылгандан кийин амалларын баары күйүп кетет дейт амдарчы. Дал ошондой эле кимде ким рияга түшкөн болгон болсо, анын дагы мурунку кылган амалдары ыхлас менен кылган болсо дагы ошол амалды мактанган себептен рияга, ошол себептен ошол амалы үчүн рияга түштү, анын дагы ошол амалы күйүп кетет деп айтат да. Биринчи топтогу алымдар. Экинчи топтогу алымдар жок дейт, амал күйбөйт дейт, бирок ошол жерде мактанып рияга түшкөн себебинен азапталат дейт. Азапталат дейт. Үчүнчү топтогу алымдар
ошол амалына мактангандыгы үчүн ал Аллахтын кулунда коркунуч бар дейт да. Мүмкүн амалы күйүп кетиши мүмкүн, мүмкүн азапталышы мүмкүн дейт да. Көрүңүздарбы? Эң негизгиси амал кылгандан кийин дагы коркунуч бар экен да, мактамаш керек экен да. Бул канчанчы болду? Төртүнчүсү. Бешинчиси өзү чын эле ыхлас менен ыхластуу инсан, намаз окуй, ибадат кылып, орозо кармап, жакшынакай жүрөт, бирок адамдардын арасында мисалы ал жомарт адам болгон болсо, элдин арасында баягы садака кылып, зекетин берип, машалла бир жакшы солих амалдарды кылып жүргөн инсан болгон болсо, элдин арасында машалла баланча жомарт, машалла аябай жомарт деп жакшы сөздөр айтыла баштады. Өзү рияга түшкөн жок. Кимдер мактап атат аны? Эл мактап атат. Мүмкүн бирөө эми эл көрүп атат да, зекет берип атканын, садака берип атканын эл көрүп атат. Же болбосо намаз. Ар дайым намаз окуйт, намаздан калбайт. Ар дайым зикир кылып жүрөт, машалла. Эми жана зикирлер бар го? Алардын рияга түшүшү өтө коркунучтуу да, жана кол менен тесме кармап атат го. Ал биринчиден пайгамбарыбыз сүннөтүндө жок андай. Качан силер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колуна тесме кармап алып, же сахабалардын колуна тесме кармап көчөлөрдө тесме менен жүргөн качан көрдүңөр эле? Албетте ал бидатпы же бидат эмеспи деген маселеде талаш бар. Көпчүлүк адамдар аны бидат дейт да, шариатта. Кээ бир алымдар тесмени негизи баягы амал кылынбаш керек дейт да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амал кылбаган, жана сахабалар да амал кылбаган, амал кылбаш керек. Бирок кээ бир адамдар улгайып калган аталар, апалар эсептей албай калганда, саналбай калганда, ошол учурда муктаж болгондук үчүн колдонсо болот дейт да. Негизи шариаттан түбү жок дейт да. Ибадат кылбаган. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зикирди эмне менен кылган? Кол менен кылган. Ал эми жанагы тесмени көтөрүп алып, зикир кылуу бул сен жөн эле оозуң менен кылып жүргөн зикирде рияга түшүп калуу коркунучу болгон болсо, сен колуң менен тесме кармаганда коркунуч чоң да, чоң. Биринчиден орду жок шариатта. Кээ бирлердин тесмелери бар. Машалла зорго көтөрөсүң да. Мына жакшынакай көтөрүп жүргөн тесмеңдин өзүндө рияга түшүп калып коркунучу аябай чоң. Сенин жана тесмең бир канча метр айта албайм мен. Аны санаштагы өзү бир мушкила да. Ага да убакыт керек да, метр алып келип өлчөш керек анчы. Үйгө барып метр алып келиш керек, өлчөш керек, ал өзүнчө бир убакыт алат да. Анан көрүп бир-эки жолу субханалла, алхамда десең, маселе жакшыдан өтөт да. Туура отур эмеспи? Кээде субханалла мечитке кирсең, кээде кулайсың, мындай чалкан кетесиң да. Чын да. Канча адамдардын кулаганын көрдүк биз. Жакшынакай кетип жана тоголок чоң-чоң эмелер бар го жана. Жыгачтан жасалган. Аны тебелесең эле арты көздөй чапчаң бозоң туруп каласың эми. Бирок аталар эми кичине белин оорутуп же белин сындырып намазга келе албай калышы мүмкүн да. Ана. Сүннөттү карман десе жок биз. Бияк жакшы деп канча бир туугандарыбызга зыян берип атат. Бешинчиси эмне болду? Бешинчиси элдин арасында сен өзүң мактанган жоксуң, бирок элдер сенин садака бергениңди көрүп, элдер өздөрү мактап баштады, жакшы сөздөр боло баштады, же намаз окуганыңды, же түнкү намазда тахажжуд окуганыңды бирөөлөр угуп, байкап, элдерге айтып, бул тахажжуд окуй дегенде бир жакшы сөздөр жүрө баштады элдин арасындачы. Ушундай адам эмне кылат? Ошо элдердин укканын көрүп калып, сүйүндү. Рия түшкөн болобу? Же түшпөйбү? Өзү бир мактанган жок. Өзү көргөзгөн жок. Бирок элдер көрдү, же байкады, же бирөөдөн укту дагы, мактап, неметти эле, ал өзү сүйүндү да. Рия түшкөн болобу же жокпу? Сүйүнсө түшкөн болот да. Сүйүнсө түшкөн болот. Алымдар айтат,
эгер ошол адамдардын мактаганын, жакшы сөз айтканын угуп туруп сүйүнсө дагы рияга түшпөйт дейт. Сел өзү себебинен кылган амал эмес дейт. Өзү кылган жок дейт. Өзүнүн иши болгон жок дейт. Өзү ан нерсени көздөгөн жок, максатта кылган жок. Элдер өздөрү сөз кылды, бирок адам жакшы сөз канда сүйүнөт да, бирок эч кандай рияга түшкөн жок дейт. Буга далил Аби Зар радияллаху анху риwayat хадисте кыйла ли расулина саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтылды дейт. Ушундай бир жакшы амал кылат, ошол жакшы амалдарына адамдар мактап айтат дейт. Бир солих амал кылат, ошол солих амалды кылган адамдар көрүп ошол мактап айтат, ошо эмне дейсиз деп сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тилка ажилу бушрал муъмин дейт. Бул адамга, момунга эрте келген сүйүнүчтүү кабар дейт. Момунга эрте келген сүйүнүчтүү кабар дейт. Көрсөбү? Ошон үчүн бул 5-нчисинде эмне? Рияга түшпөйт экен. Хадис Муслимде келет 2642 номерде. Канчанчысы? 6-нчысы. 6-нчысы бир адам рия үчүн эмес, бирөөлөр көрсүн үчүн эмес, бирөөлөр окусун үчүн эмес, бирок адамдар бир сүннөттү кылат же бир ибадатты кылат, адамдар ошол нерсеге ээрчип амал кылыш үчүн. Бир амалды кылат, максаты эл көрсүн үчүн эмес, бирок элге атайын көрсөтүп кылат. Максат эмне? Рия үчүн эмес, же болсо алар макташ үчүн эмес, эмне? Ошол нерсени элдер көрүп, сүннөт экенин, же фарыз экенин, же шариатта бар экенин билип, ошол нерсеге ээрчиш үчүн кылат да. Ошол нерседе рияга түшөбү же түшпөйбү? Шейх Усаймин рахимахулла айтат, ушуга мисал келтирет. Мисал дейт, бирөө орозо дейт. Орозо. Бир досу тамакка чакырып калды дейт да, күндүзчү. Бешимде жүр, кафеге кирип чай ичели деп чакырып калса, экөөсү чогуу отуруп чай ичпейби, тамактанбайбы десе, бул канчанчы күн дейт? Бул 4-күн же 1-күн дейт да. Ошондо баягы рия кылыш үчүн эмес, ага макталуу максатында эмес дейт. Ал мүмкүн көп орозо кармабай жүргөн бала болгон болсо, ушу исламды жакшы жаңыдан үйрөнүп, же кызыгып, бир жакшы кандай амал болсо, бир сүннөт экенин билсе, бир умтулуп жүргөн адам болгон болсо, ошого мен бүгүн орозо элем, бүгүн 4-күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү боюнча бүгүн 4-күнү орозо карма сүннөт деп жөн эле койсо, орозо кармагам, ошон үчүн бара албайм деп айтып койгон болсо, максат эмне? Ага эмне? Ушул сүннөткө амал кылуу дейт да. Мындай учурда эмне? Ал рияга түшпөйт дейт да. Рияга түшпөйт. Бирок рияга түшүп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Эгер ниети бузулуп, ошол жерден жо сен ойлогондой эмесмин. Мен бир 4-күн мага такыр эле чалбай эле койсоң болот деп. 1-күн, 4-күнү занятмын дегенде yapчы. Себеби мен сүннөттүн адаммын депчи. Анда эмне? Рия түшкөн болобу? Рия түшкөн. Бирок аны дагы эмне? Кылган адам кылат да. Туурабы эмеспи? Кылган адам кылат аны. Бирок жанагындай максатта ээрчүү үчүн, бир сүннөттү тирилтүү үчүн, үйрөтүү үчүн кылган болсо, иншалла рияга түшпөйт. Эми канчасы болду? 7-нчиси. Аллах Таала берген неаматты айтат да. Аллах Таала бирөөгө неамат берди, ошону элдерге эмне? Аллах Таала ушундай неамат берди, мындай неамат берди деп адамдарга ошону угузуп айтат да. Ушул нерседе рияга түшөбү, түшпөйбү? Мисал айтат, мен мурун алхамдулилlah, мен азыр силер жакшы абалда көрүп атасыңар, алхамдулилlah сакалым бар, акыйдам болсо алхамдулилlah жакшы. Бирок мен ушундай адам болчумун кезинде, бир ушундай жамааттар менен жүрчүм, согуштарга адамдарды чакырып жүрчүм, жихад деп жихадтарга чакырып жүрчүм, динде жок жихадтарга, адамдарды өлтүрүүгө чакырчым, жана башка бир адашууда жүргөн болчумун. Алхамдулилlah, азыр Аллах Таала мага неамат берип, ушундай бир жакшылыктын үстүндө силер менен жашынакай жүрөм.
сакалга коюп сүннөткө амал кылып атам, жана башка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи намаз маселесинде болобу, орозо маселесинде болобу, жана башка көптөгөн маселелерде силерден көп нерсени үйрөнүп сүннөт кылып жакшы абалым, жакшы мурун жаман болчу деп Аллах Таала берген нематты элдерге угузуп коюу, көрсөтүп коюу туурасында айткан болгон болсо эчтеке болбойт да. Рияга түшпөйт. Рияга түшпөйт. Аллахтын нематын айтып койсо эч нерсе болбойт. Себеби алымдар айтат, Амр ибн Ас дейт, сахаба билесиңер, белгилүү, ошол жахилият доорунда ыйманга келе электе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай жек көрчүмүн дейт да. Ушундай жек көрчүмүн дейт. Эгер дейт мага пайгамбарды өлтүрүп коюуга бир мүмкүнчүлүк болгондо, ошол нерсени көздөп жүрчүмүн дейт да, армандап жүрчүмүн дейт да. Амр ибн Ас бир өлтүрүүгө бир мүмкүнчүлүк болгон болсо, өлтүрүп коюуду армандап жүргөн адам элем дейт да. Качан айтып атат буну? Исламга келгенден кийин айтып атат да. Бирок Аллах Таала мага алхамдулилла ыйман берип, туура жолго салып, ушундай бир ыйман бергенден кийин дейт, өзү айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөндө урматтаганыман, сыйлаганыман көзүмдү менен кара албай жумулат элем дейт да. Ушунчалык уялганманчы. Уялганман, ошондой бир жаман ниетте ыпласта болгонум үчүн, өлтүрүп коюуну армандаганым үчүн пайгамбарды көргөндө урматтап сыйлаганман көзүмдү жумулат элем дейт, бир өзүмдү бир жаман сезет дейт да. Аллах Тааланын нематын кимдер айтып атат, бул берген нематын? Сахабалар айтып атат да. Көрсөтөрбү? Ошон үчүн бир Аллах бир немат берген болсо, жана өткөндө сабакта айттым, Абу Муслим Аббаттагы эмне? Өзүнүн баягы Аллах Таалага хидаят берип, туура жолго салып, илим ээлеринен кылып, ошол илим ээлеринин натыйжасында пайгамбарыбыз мечитинде кутубу ситтана, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Мажа, Насаи деген ошондой чоң-чоң китептерди, сүннөт китептерин шарттап, элдерге түшүндүрүп, исламга бир жакшы бир исламда хадистерди шарттаганын айтып, жана мага ушундай Аллах Таала ушул эле нерсе эмес дейт, илим эле эмес, жана ошондой эле Аллах Таала ушундай бир солих бала бергенин айтып, ушундай бир нематтарын айтат да, карагыла. Мактануу эмес, Салмандын астында бүткүл Саудия элинин астында айтып атат. Астында падыша турат. Абдуразак окуп атат да, ошончу баласыча. Бирок бул шариат урсат. Аллах Таала берген нематты айтып койсоң, бул шариатта урсат нерсе да. Көрсөтөбү? Мындай учурда адам не? Рияга түшпөйт. Баракаллаху фикум. Сегинчиси эми риянын билдик коркунучтуусун. Риянын түшө турган түрлөрүн да билдик. Эми адамдар коркуп калып, субханалла, амал кылган, өзү намаз окуган, орозо кармаган өтө эле кыйын турбайбы, субханалла. Эми шайтан буга чейин сени рияга түшүп келген болсо, эми сени дагы экинчи рияга түшүрбөш керек да. Ал кандай рия? Ал сен мурун намазды эл көрсүн үчүн деп рияга түшүп келген болсоң, эми азыр эл көрүп калбасын деп амал кылууну таштап кой да. Мына ушул да рия да. Ушул рияга түшүрбөш керек да. Эми сени шайтан келет. Мына өзүң эми рияны уктуң. Аябай коркунучтуу экенин уктуң. Эми сен баягыдай болуп орозону көп карбай бербе. Намазды көп окуй бербе. Себеби сен билбейсиң, ал абдан коркунучтуу, көрдүң өзүң, уктуң. Сезилбейт ал, билинбейт, көрүнбөйт, жашыруун. Намаз окуй эле кой. Жашынакай эле аккуратный эле жүрө бер. Тиги мечитке, жамаатка эми көп деле барбай койсуң го депчи. Сен баратканда элдер көрөт сени. Байкабай рия түшүп калышы мүмкүн. Зикирди эле көп кылбай эле кой. Садака зекеттерди бербей эле кой, рияга түшүп каласың. Мындай бир өзүнчө эле бир тоозосага жакыныраак, өзүнчө бир үйгө, үңкүргө барып, ошол жерден бир зикир кылбасаң болбой калды, же болбосо үйдө отуруп эле, жамаатка чыкпай эле үйдө эле намаз окуй бер деп. Же сен эмне? Амалды биротоло таштоого чакырат, же болбосо сени бир фарызга эл менен ибадат кыла турган ибадаттарды таштоого чакырат да. Ошол эл көрсүн үчүн амалды таштадың, ушун өзү рия да. Шейх Солих Фавзанга суроо берилет. Кимде ким рияга түшүп калуудан сактануу үчүн амалды таштаган болбосо, ошол адам рияга түшөбү дейт да. Десе Шейх Солих Фавзан айтат,
Nam, ооба, рияга чөйт дейт. Адам инсан үчүн дейт, риядан коркуу үчүн амалды таштоо бул мүмкүн эмес дейт. Мүмкүн эмес дейт. Таркул амалы шаррун дейт. Себеби амалды риядан коркуп таштоо бул эң жаман нерсе дейт. Уахуа мин васвасати шайтан. Себеби ал шайтандын азгыруусу васвасасы дейт. Шайтан келет дагы, эми сен амалды кылба, себеби рияга түшүп калышың, ошон үчүн эмне түндө тахажжудка турбагын, орозо кармабагын, жана жамаатка барбагын. Себеби лианна яхша алейка рия. Себеби сен рияга түшүп калуу коркунучу бар деп айтат дейт. Андан кийин ошол амалды ал таштап баштайт дейт. Рияга коркондук үчүн дейт. Ошондуктан лил-инсани юхлиса ния дейт. Амалды ниетин жаңыртып, ва яштагду фил амал дейт. Амалда иштихат кылып, аракет кыла бериш керек дейт. Ана сөз маанисин айтат. Кээ бир алгач өткөн солих адамдар дейт, мындай деп айткан дейт. Адамдар көрсүн үчүн амал кылуу бул рия дейт. Жана ошондой эле адамдар көрүп коет деп амалды таштап коюу бул да рия дейт. Адамдардан корккон үчүн амалды таштап коюу бул да рия дейт. Көрсөрбү? Ошон үчүн биягы дагы рия, амалды адамдардан коркуп рияга түшүп калам деп коркуп таштаның бул да рия да. Көрсөрбү? Ошон үчүн кандай болуш керек экен мусулман? Бисмилла деп ниетти жаңыртып, ибадаттарды иншалла ар бир намазда башынан баштап аягына чейин намаз менен алыш керек да, ыхлас менен алыш керек. Шайтан менен алыш күрөшү да, көрсөрбү? Ошон үчүн иншалла бисмилла таваккал кылып, шайтандын азгыруусуна, васвасасына түшпөй, Аллах Тааладан жардам сурап, ыхлас сурап, намаздарда көбүнчө иншалла сиздерден ошол насихатым, намаздарда дайыма өзүңдүн солих кулдарыңан, вал мухлисин, өзүңдүн чын ыхластан ибадат кылган кулдарыңан кыл деп Аллахтан дуа кыла да. Аллахтан сураш керек, урматтуу туугандар. Аллахтан сураш керек да. Ошон үчүн алгач өткөн адамдар айтат, эгер адамдар дейт, адамдардын ким экенин чыныгы билишкенде, алар риядан саламатта калып эс алышмак дейт. Эгер инсан дейт, мусулман дейт, адамдардын ким экенин билгенде, даражасынчы, ким экенин, чыныгы даражасын, дүйнөдөгү даражасын билгенде, алар эмне? Риядан саламатта калып, алар үчүн эмне? Бир ибадат кылып, орозо кармап, алар көрсүн үчүн зикир кылып, алар көрсүн үчүн намаз окуп, андай жолго барбайт эле да, ушул нерседен эс алышмак дейт. Себеби сен ал үчүн бирөө көрсүн үчүн намаз окуганда сага эмне пайда береби ошол? Пайда береби же зыян береби? Сени бир өлүмдөн сактайбы? Же сага акча которуп коебу? Же болбосо бир эмне жакшы сөз айтабы? Андай эмес турмактар. Мискин да бир. Өзүң кандай мискин болгон болсоң, ал же өзүңдөй болгон мискин, же өзүңөн төмөн болгон мискин да. Бир пайда дагы зыян дагы болот. Бир жүргөн бир байкуш. Сен ал үчүн эмне үчүн амал кыласың? Ал көрсүн үчүн, уксун үчүн. Көрөбү? Ошон үчүн адамдар адамдын ким экенин билишкенде, алар мында рияга түшүүдөн жана башка нерселерден саламатта калмак, эс алмак дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, негизи рия туурасында маселе аябай узун, оор, бирок иншалла мен силерге баягы жаңы келип аткандыктан созбой маселени колуман келишинче иншалла түшүндүргөнгө аракет кылып, кыскача бергенге дайыма аракет кылам да. Дайыма. Аллах Таала иншалла кылган ушул ибадаттарыбызды кабыл кылган болгон болсун. Аллах Таала бизди чоң ширкке жана кичинекей рияга түшүп калуудан сактаган болгон болсун. Аллах Таала баарыбыздын көкүрөгүбүздү ачып исламга болгон. Аллах Таала жүрөгүбүздөгү ширкке болгон сүйүүнү жана рияга бирөө көрсүн үчүн жана бирөө уксун үчүн сүйгөн жүрөктөн сактаган болгон болсун. Жүрөктө ошол рияга болгон сүйүүнү түп орду менен Аллах Таала алып салган болгон болсун. Аллах Таала бардыгыбызды жакшы солих ибадатты амалдарды кылып, имандын үстүндө, тавхидтин үстүндө саламатта бул дүйнөдөн өтүп иншалла бейишке кол кармашкан абалда киришти насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.